саламатсыздарбы достор, каналга кош келипсиздер. Менин атым Каникей. Кимде ким катталып айтпогон болсо, сиз катталып кетиңиздер. Бул маска сиздин чачыңыздагы ак күптү тез аранын ичинде жок кыла турган маска. Оңой жасалуу жолу, анан бат терisi өтөдөт. Ошон үчүн мен сиздерге кеңеш берейин деп чечтим. Ак күптүн пайда болушу болсо, баш териңиз өтө кургап кеткен же болбосо сиз көптөгөн шампундар менен же масло, майлар менен кондиционер ошолорду көп колдонуп, чачыңыз өтө майланышып кеткенден дагы баш териңизге какаштар пайда болуп, ошолордун аркасынан баягындай майдаланып, ак күп пайда болушу мүмкүн. Ак күптүн да ар кандай түрү бар. Кээ бир ак күптөр баягындай аябай крупный болуп түшөт, какач болуп түшөт. Кээ биркилер болсо өтө майда болуп, күптөрдү эч качан кетире албай жүргөн адамдар дагы бар. Ошолорго дагы кеңеш беремин. Бул маска мага аябай жакшы жардам берди. Мен болсо 40 күн чыгарып жүргөндө башка шампунь менен колдонгон болчумун. Ошондон чачыма ак күп пайда болуп кетти да. Анан кийин мен радом болсом, мындай Healthy Shoulders'тун кичинекей миниатюрасын алып барган болчумун. Өз Healthy Shoulders'ту көп эле против перхоти деп аябай макташып өтө эле көп колдонушат. Бирок бул бардык эле адамдарга жага бербейт. Себеби бул чачты аябай эметип, кургатып салат дагы. Чачтын терисин, баштын терисин кургатып салып, наоборот, мен чачымды жууп көрдүм. Жарыма чейин иштетип иштетпей койдум. Себеби ак күптөр өтө көп кетти. Негизи мурун ак күп башында жок болчу да. Мен болсо көптөн бери мондай шампунду колдонуп жүрөмүн. 3-4 жылдан бери эле колдономун. Башка шампундарды колдонуп көрүп, кайра эле ушул шампунду кайта беремин. Буну шампунун жана кондиционер, бальзамын маскасын дагы колдономун. Аябай жакшы. Бирок маскасы аябай чачыңызды майланыштырып салат да. Ошон үчүн маскасын 1 айда 1, 2 айда 1 колдономун да. Азыр сиздерге бизге керектелүүчү эң жакшы эле көп нерседе иштете турган, ашканада бар жок нерседе иштете турган мондой сода чачтын түгүн аябай тазалап жууйт. Себеби ал жерде аябай какаштар бар да, ошолорду жибитип, анан тазалап жуушубуз керек. Ошон үчүн бизге сода керек болот. Сода аябай жакшы жардам берет. Бул масканы мен интернеттен окуп, биринчи анан өзүм колдонуп көрүп, жакшы жардам берген үчүн мен сиздерге кеңеш берейин деп чечтим. Ошон үчүн коркпой эле колдоно берсеңиздер болот. Масканын биринчи этабында мондой соданы аласыздар дагы. 1 аш кашык сода менен. Анан өзүңүздөр колдонуп жүргөн шампундан где-то өзүңүздөр кандай чачыңыздардын объемуна карап туруп, кандай өзүңүздөр мурда колдоносуздар го, башыңыздар жууганда ошондой кылып туруп эле мындай кылып коесуз дагы. Мынакей. Мен ушунча колдономун. Шампунь менен содага дагы 1 чоң кашык суу кошосуз. Жакшылап аралаштырып аласыз. Экинчи масканы дагы алдын ала даярдап алышыңыздар керек. Ошон үчүн бизге мондой идиш керек болот. Каалашыңыздар көбүрөөк иштесеңиздер болот. Мен 2 эле 3 күн иштетемин, аз көргөзөмүн. Мондой 1 литрге ылайыктуу мондой идишке кайнатылган сууга дамдап койсоңуздар дагы болот. Же болбосо крандан эле кайнак сууну куюп туруп, жуунардын астынан сууну ысыккыла ачып туруп, ромашканы 2-3 штук салып коем да. Мен кайнатпай эле жөн эле ушуну крандан аккан суу менен эле 2-3 штук саласыздар да, мондой болот. Ичи ромашканын ичинде ушундай пакетин алсаңыздар аябай удобный. Аптекада беркиндейлер дагы сатат. Мындай чоң крупный 1 пакет эле салынган. Аларды кийин сүзүп кыласыздар. Ушундайын алсаңыздар удобный. Экөөнү саласыздар дагы жуунардын астынан ысык сууну агызып туруп, 1 чөмүч ушундай ромашканы даярдап коесуздар алдын ала. Колдонуу жолу биринчи өзүңүздөр колдонуп койгон шампунду аласыздар дагы. Башыңыздарды жылуу суу менен аябай жакшылап жууйсуздар. Шампунда аябай жакшылап жууп алгандан кийин 2 жолу шампундайт да, көп эле 2 жолу шампундайт. Мен деле 2 жолу шампундайм. Андан кийин жасап алган масканы чачыбыздын түп жагына сүйкөйбүз. Чачыбыздын түп жагын аябай ышкалап, ошол жерибизге ак күптөр бар жерге аябай ышкалайсыздар да. Массажный движение менен колдоруңуздар менен же атайын массаж щеткаңыздар болсо, башта жууй турган ошо менен аябай жакшылап ышкалайсыз да. Кийин болсо 5 минут кармап турасыз, ровно 5 минут кармайсыз. Андан кийин тазалап жууп,
Масканы бир жумада бир жолу жасасаңыздар болот. Башыңызды тазалап, жакшылап маска менен жууп алгандан кийин сөзсүз түрдө ромашканы жылуу кылып, сууну өтө муздак эмес, өтө ысык эмес, жылуу кылып туруп башыңыздарды эч кандай шампунь, жөнөкөй суу иштетпей туруп, ромашканын суусу менен башыңыздарды чайкап коесуздар. Бир эле жолу чайкасаңыздар болот, калсаңыздар көбүрөөк кылып чайкасаңыздар болот. Бунун эч кандай зыяны жок. Ошон үчүн ошолорду ылайыктырганга аябай жакшы жардам берет. Чачты дагы өтө кургап кеткенде ромашка менен жуусаңыздар жана чалкан менен жуусаңыздар аябай жакшы жардам берет. Ошон үчүн ромашка же чалкан иштетсеңиздер болот. Чалкандын чөбү дагы сатылат, крапива деп аптекадан сатып алсаңыздар болот. Мен 2 жуманын ичинде ак күрттөн арылып алдым. Ошон үчүн сиздерге дагы кеңеш беремин. Сөзсүз сиздерге дагы жардам берет. Колдонуп көрүңүздөр. Колдонуп көргөндөр комментарийге результатыңыздарды жазып, сөзсүз лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп кетиңиздер суранам. Кийинки видеолордо жолугушканча жакшы калыңыздар.